Өзүңүздөр көрүп аткандай мына колл-центр иштеп атат. Күнү түнү баары эле бүгүн уже билишет, элдин баары да билет. 3 убакыт менен иштеп атабыз. 8ден 4кө чейин, 4төн 12ге чейин, 12ден эртеменки 8ге чейин. Бүгүнкү күнү негизги маселе, негизги суроо ошо жана самолетко кантип билинебиз, кандай кылабыз, канткенде тизмеге жазылабыз деген суроо отот. Биздин мына колл-центрге келип аткан волонтерлор ал суроого дайыма даяр. Бүгүн да бир жолу айтып кетели, бүгүнкү жакында боло турган рейске биздин волонтерлор жооп берип атат. Колунда кичинекей балдар бар, 2 жашка чейинки жана ошондой эле боюнда бар келиндер. Ал жерде да өзүнчө так категориясы бар. 5 айдан баштап 8 айга чейинки боюнда бар келиндер кетет. Күнү түнү круглосуточно деп атабыз, күнү түнү иштеп атат. Эч кандай бул жерде эме жок. Болгон бардык маселелерге жооп берип атабыз. Биринчи маселе ошо самолет болуп атат, андан кийин тамак аш боюнча, андан кийин баарыбыз билгендей көпчүлүгү консулдук маселе, анын ичинде паспорттук маселе. Паспорттун мөөнөтүнүн өтүп кеткендиги же болбосо кантип паспорттун мөөнөтүн узартабыз же кантип паспортту алабыз деген маселе. Буга да бизде бүгүнкү күндө эме бар, жооп бар. Мына мүмкүн бүгүн буюрса өкмөттүн токтому чыкты, бизге атайын расмий кат келет. Тапшырма ошого жараша биз уже элдин паспортун мындан ары узартуунун тартибин жарыялайбыз элге. Азырынча ушундай колл-центр ийгиликтүү иштеп атат. Сиз кичине өчүп турсаңыз, Асель айым тиги телефондон сүйлөшүп атканда байкап калдым. Атыңыз Асель экен, меники Акбар. Мен Өскөл ынтымак коомунан көзөмөлчү катары келдим бул жердечи. Комиссиянын составына киргиптир. Канча эртеден бери канча звонок болду? Билбейм, айта албайм. Ыстынган жокпуз. Мен эртең 7:30 келгем, 7:30. Ошондон баштап эле бул телефонду чактап. Анан көбүнчө муктаж болгондор эмне сурап атат да? Эмнеге муктаж экен? Продуктага муктаждар, анан бул жатакана боюнча көп кайрылып атышат. Жатакана, Хостел боюнча. Анан продуктага аз эле, анан эң көп суроо бергендер учак боюнча. Учак боюнча, могу 24 боюнча, анан качан учабыз да? Анан кийинки самолетторду сурагандар толтурат. Ошо учак боюнча эмне деп жооп берип атасыңар? 24-ндө же 25-нде боло турган самолетторго азыр учак боюнча бизде так маалымат жок. Бирок боюнда бар, анан кийин балдары 2 жашка чейинкилерге уже бул жактан эме толтуруп, анкета толтурулуп, 4 задан уже болду, болгон деп атабыз. Кийинкилерге буюрса дагы болуп калса, маалымат болот бизде. Ар күнү ар кандай маалымат болот. Асель айым, Асель айым сизге Аллах ыраазы болсун. Кудай буюрса, могул колл-центрде эртеден бери кечке иштеп, элдер менен кабарлашып атасыз. Ошо бир сыйра сиз менен баарлашып коеюн дедим. Рахмат. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм жөн гана волонтер сыяктуу, Мама Садыкова Жаннат, волонтер сыяктуу азыр кечегиге окшогон кемчиликтер болуп, элдер наразычылыктар болуп, эмне үчүн мындай деп элчиликке баарыбызда эле суроо жаралган да, туурабы? Ошондой суроо болбош үчүн жөнөкөй биздей карапайым элдерди дагы ушундай өзүңөр да көргүлө деп бизди кошо иш рабочий составга кирдик. Азыр мындай болуп атат да, документтер азыркы критерийлер только 5 айдан 8 айга чейин болот атпайбы? Анан жанагы 2 жашка чейинки нарастилер учуш керек. Биз ушундай документтерди да так болуш керек да, аякта деген самолетко уруксат болуш үчүн. Биз тактап келген жерде бир нерсе өкүнүчтүү болуп атат. Мына ал жака номерлерди жазып атышат дагы, заявлениядачы. Мен айтайын дегеним ушул болчу да. Биз азыр буну бияка киргизиш үчүн документтерин толукташ керекпиз да. Булар толук берген эмес. Мына жерде мисалы өзүнүн паспортунун копиясын берген, мисалы. Анан кийин баласы менен кете турган болчусу, баласынын только загран паспортун берип койгондагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн же көчүрмөсү копиясы жок, же эч нерсе жок болуп атат да. Биз ушул точно ушул аялдын баласы экенин уточнить этишибиз керек да. Ушул учурда биз кайра WhatsApp'тан болсо деле жөнөтүп коюңуз, сүрөтүн тартып деген учурда биз ушул номерлерге кайра түшө албай атабыз да. Түшө албай азыр убакыттан уттуруп атабыз да. Убагында жооп беришсе ушулар жакшы болот эле. Ошондо биз дагы айтып бакпыз. Алар жөнөтүп койсо WhatsApp'тан элечи. Мисалы, могул азыр ушундай акыбалда. Мына ушундай акыбалда. Пример бирөөнө көрсөтсөңүз. Мына азыр сизге көрсөтөйүн, жок бул эмес экен. Азыр мен жанатан бери чалдым да, көпчүлүгүнө чейин мына.
Мыналар дагы мисалы ошондой. Муну свидетель, мына. Мисалы баласы менен кетет экен. Бул дагы эмес экен. Булар бүт мына. Бала менен кетем дейт 1 жаштагы. Баласынын бул жерде Кимдейт арыз жазган? Камчыбек кызы Жанара. Камчыбек кызы Жанара, мына көрдүңүзбү? Бул жерде загран паспортунун копиясы бар. Бирок бул жерде жазылбайт да, энеси, атасы деген жок да. Ошондуктан биз уточнить эте албай атабыз, бул аялдын баласы экенинчи. Ошон үчүн бизге туулгандыгы тууралуу бөлүгүнүн көчүрмөсүнүн копиясы керек болчу да. Биз ошону сурайлы деп бул номерлерге кайра чалганда булар жооп бербей жатышат да. Азыр биз убакыттан мына рейске үлгүрөтө албай калабыз да. Себеби убакыт уттуруп атат. А эгер эртең ушулар уча албай калса, дагы мен заявление жаздым эле. Өткөрбөй коюштур списокко комиссиялар деп, же болсо элчиликтегилер тааныштарын өткөрүп жиберди, же акча алып алышты деген ушундай суроолор болот да. Тияктан көрбөй турган адамдарчы өдөмөк ушундай суроолор сөзсүз болот. Рахмат. Азыр биз ошондой тааныш дагы өтүп аткан жок. Бул жака эч кандай эч кимдин бардыгы баягы справедливо деп калыс өтүп атат. Адилеттүүлүк менен өтүп атат. 5 айдан болсо, анан дагы бир момент мындай, мына жерде бир кызды айтып кетейин. Азыр эле мына кыз. Мына моменттерде бар. Бир момент дегениңиз менен бул кайра-кайра кайталанып атат ушундай нерселер. Ушундай нерселер бар да. Бул Токой кызы Карлыгач. Бунун беременности уже 38 недель болуп кеткен. 38 неделден баштап уже бул уродко жакындап төрөй турган убакта жакындап калды да, 41 неделге чейин уже төрөп башташат да. Ошондуктан негизи самолетко 36 неделден кийин уруксат берилбейт. 36 неделядан кийин уруксат берилбейт да. Ал бунуку 38 болуп кеткен да, азыр мына карантинге байланыштуу. Бирок бул келин азыр бизге кайра-кайра өткөрүп коюңуздар, бул жакта эч кимим жок, жалгызмын. Эгер төрөп калсам кыйналам дегендей вопростор менен кайра-кайра келип атат. Биз азыр бул жердеги 2 врач айым иштеп атпайбы? Ошолорго азыр жолуктурдум, бирок алар текшерип көрүп, бир аз давлениясы высокийраак экен деп атат да. Ушундай ситуациялар бирөөнү, үчөөнү кайтарышты. Биз эмес, эми ошол специалисттер, врачтар учканга такыр болбойт деди да. Эми самолетте ар кандай случай болуп кетиши мүмкүн деп. Азыр мына кыздыкы под вопрос турат. Эгер буну учурабай калчу болсо, учура албасак, биз бул кызды баарыбыз жапа турмак багышыбыз керек болот да. Себеби дегенде жолдошу Кыргызстанга 2 ай мурда кетип келе албай калган экен. Башка эч кимиси жок экен бул жакта, көлдөн тоңунан болот экен. Квартирасы ушул айда уже бүттү дейт, кетишим керек болчу деп атат да. Чынында состояниясы аябай, шарты аябай оор шартта турат экен да. Ушуга окшогон сиңдилерибиз, эжелерибиз жүрөк ооруткан жагдайлар дагы бар дагы. Ушуларга эгер биз кете албасак, биз жардам бергенге милдеттүү болуп калабыз. Ушу эгер азыр алар врачтар одобрить этип калса, учуп кетет. А жок болбойт, давлениясы бийик экен деп азыр ошентип айтып атышат. Дагы азыр УЗИге кетти, азыркы учурда. Түшүп келсин деди, анан түшүп келсе биз аябай үмүт кылып атабыз, ушуларды учуп кетсе депчи, үйгө барып, үйүндө төрөсө депчи. Сизге чоң рахмат, Аллах разы болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Мен ушу биздин кош бойлуу эжелерибизге, апаларыбызга кайрылат элем, мына ушундай моменттер болуп атыптыр. Чалып, арыз жазып, кайра WhatsApp-ына кайрылса, же WhatsApp-тан жооп бербей, же байланышка чыга албай калгандар, анан ушундай нааразычылыктар болот экен. Мен арыз жаздым эле. Эч кандай кайра ответ жок депчи. Силерден сураныч, ким арыз жазган болсоңор, WhatsApp-ыңарды, телефон номериңиздерди күнү түнү бүгүсөңөр, мына өзүңүздөр көргөндөй элчилик уюштурган баары иштеп атат. Бул биринчиси. Азыр экинчиси могу Токой кызы Карлыгач дейт. Ушундай дагы көп жагдайлар болуп атыптыр. Бул 36 неделядан кийин, 36 неделядан кийин самолетко салбайт экен. Ушундагы өзүңөр карап койсоңор, эгер 36 неделядан кийин 36 неделядан өткөн болсоңор, кош бойлуулар самолетко аракет кылбай, мындай өзүңөргө бекем болуп, ушул жерде тыккан болуп, жардам сурап, же болбосо элчиликке кайрылсаңар, Кудай буйрса, диаспоранын өкүлдөрүнө, активисттерге кайрылсаңар, жардам бергенге биз даярбыз. Эми мен эмне деп айтмакчымын? Ушул апат башталгандан бери, башынан бери катышып келатабыз. Көп түшүнбөстүктөр болуп атат. Эгер чын эле
10 кишиге жардам берейин деп 1 кишиге жардамы өтүп калган болсо 9 киши нааразы болот экен. Азыр бул жерде өзүңүздөр көргөндөй канча киши учабыз деп атат. 24-түндө Кудай буйрса 402 киши 400 киши учат деп атат. Учпа калгандар дагы нааразы болосуңар. Бул эми адамдын кандайдыр бир таарынычын как нааразычылык катары соц тармактарга туура эмес терс жак менен чыгарып атасыңар. Бир туугандар, кыргыз бир туугандар баарыңарды ынтымакка чакырат элем, учалбай калгандар сабырлыкка чакырат элем. Дагы бир жолу сураныч, кыргыздын жигиттери, эр азаматтары тарыхта биринчи жолу ушундай кош бойлуу бир тууган эжелерибизди, апаларыбызды, карындаштарыбызды салалы мен жигиттерге кайрылып атам. Жигиттер дагы бир жолу сураныч 2 жашка чейинки наристеги, келечектеги бир туугандарыбызды узатып алалы, эмкиресте акылдашып Кудай буйрса, эркектер дагы ооруп жаткан байкелер, эжелер учат деген чоң үмүттөбүз. Ошол үчүн дагы бир жолу баарыңарды сабырдуулукка чакырам. Ушул апаттан аман эсен чыгып кетели. Ушул апатта жардам берип аткан диаспоранын өкүлчүлүктөрүнө, активисттерине, Аликбек Жекшенкулович баш болуп ушул жерде иштеп аткан жамаатына бардыгына ыраазычылык билдирем. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Өзүңүздөргө сак болуңуздар мекендештер. Мен бул элчиликте көзөмөлдөө группасына кошулдум эле, Ысык көл ынтымак коммунатыначы. Сиздин атыңыз ким эле? Самат. Самат. Самат, бул боюнда барлар кетип атат деп сүйлөшкөнбүз да. 5 айдан 8 айга чейин ошону бир тактоо иретин айтып берип койсоңуздар. Сиз азыр элчиликке келип жардам берип мына бир юридический компания менен жамаатыңыз менен келип жардам берип атпырсыз. Ошону бир тактоо иретин айтып берип койсоңуздар. Биринчи бизге түшөт, консулский отделге келип түшөт заявкачы, арыз. Арыз келип түшкөндөн кийин консулский отделден бизге берет, биз сортировать этип, мына өзүңүздөр көргөндөй тиги жерге бардыгын сортировать этип, анан кийин бул жерге списокко, электрондуу списокко түшүрөбүз да. Ал жерде талаптарда мисалы эгерде боюнда бар болгон болсо, ошону тастыктаган документтер, УЗИ снимогу, анан кийин гинекологдон справка учканга мүмкүн дегенчи. Ошол авиа учакка учуп кеткенге мүмкүн деген справкасы тастыктаган документтер. Анан ошонун баардыгын биз бул жерден документтери толукпу, толук эмеспи баарын тактап туруп, мына өзүңүз аз көрүп атасыз, булар мына 19 майда берилген да бул заявкачы. Анын справкасы жок, мына справкасы жок. Азыр биз чалып буларга дополнительно азыр документтерин жөнөткүлө деп булар уташат. Бул боюнда бар аялдык, Боюнда бар аялдык. Могу справканы бул жерде тактаган кимдер бар? Биз тактап атабыз да. Биз алабыз справканы, медцентрге чалабыз. Справканын берилген датасын айтып, булардын фамилия аты жөнүн айтып, алардан подтверждение алып атабыз. Себеп дегенде 2-3 жолу ошондой факт болду. Потому что справканы жөн эле 1000 рубльдан сатып беришип, бизге берип аткандар. Эми аларды бул жерге чакырып, действительно боюнда бар жогун аныктап туруп, анан кийин биз документти чогултуп, бияка электрондуу списокко кылып туруп, анан бул жерде эжекелерибиз бар, акушер гинекологдор, ошолорго өткөрүп берип атабыз да. Анан алар дагы экспертный заключениясы бар, атайын формасы бар, сизге көрсөтүп коеюн. Ушуну мондай экспертный заключенияны разрабатывать этип чыкканбыз да. Временная рабочая группа при посольстве Кыргызской республики беременных женщин на авиарейс Москва-Бишкек в кавычках кош да. Анан булар бул жерге срогун аныктап туруп, срогун жазып берет, канча ай болгон үчүн. Возможно, допуска к авиаперелету да нет деп туруп, мынакей биздин рабочий группанын члендери акушер-гинеколог, врач-офтальмолог ушул эжекелерибиз. Гинекологдор да отуруп бул жерде, значит. Булар азыр заключение чыгарып туруп, анан биз бул толуктап берген списокто, анан кийин ар бирине ушундай эксперттердин заключениялары тиркелет да арызга. Анан кийин биз кайра алабыз дагы бул жерден. Биз дагы текшерип чыгабыз, анан дагы айта кетчү нерсе, бул жерде азыр жана балдар болуп атпайбы, мисалы 2 жашка чейин балдарчы. Ошолордун документтерин такташыбыз керек да, себеп дегенде эртең аэропорт барганда свидетельство о возвращении на родину жок болсо, жөн эле көлүк менен таможенный контроль өткөрбөй коет да. Сөзсүз ал жерден да непоняткалар башталат. Түшүнбөйсүзбү? Ошон үчүн бунун баардыгын өзүңүз көрүп тургандай кызыл менен ак метка болгон да. Документтерин күтүп атабыз булардынчы. Ошолор да. Ушуларды азыр ушундай кылып контроль менен өткөрөбүз. Рахмат, Аллах разы болсун. Эми мындай кылалы. Мекендештер, силерден сураныч, азыр өзүңүздөр көргөндөй элчилик уюштурган юркомпания келип, акушерлер келип, именно жанакы 5 айдан 8 айга чейин деп боюнда барлар гана учат, анан 2 жашка чейинки балалуулар учат депчи. Азыр өз көзүм менен көрдүм бул жерде. Демек
жигиттерден, эркектерден силерден сураныч. Кыргыздын тарыхында биринчи жолу ушундай бир самолет менен бир гана аял затын келечектеги муунду, келечекте тай басып жүргөн балдарыбызды 2 жашка чейинкилерди кетирели силерден сураныч. Ошо аэропортко барып, эркектер эмнеге кетпейт, эркектер эмне биз 2 жолу калдык, 3 жолу калдык. Мен ушундай дагы бир айтат элем, 5 жолу калсак дагы аялдарыбызды келечек муунду, боюнда барларды, кош бойлууларды кетирип алалы силерден сураныч. Аэропортко келип, баягы терс көрүнүштөргө өзүбүз себепкер болбойлу. Буга чейин мына бизде эле эмес, бардык жерде ушул апат болуп атат. Дагы бир жолу эркектер баарыбыз акылдашып, биригип, бир ынтымакта Кыргыздын тарыхында эч ким кыла элек нерсени бир аэропорт менен боюнда барларды 2 жашка чейинки кичинекей келечектерибизди узатып алалы. Кийинки рейсте Кудай буйрса списокто эркектер кошулат деп атат. Кийинки рейсте биз список менен кошулат болушубуз керек деген чоң үмүттөмүн. Дагы бир жолу Кыргыздын жигиттери силерден сураныч. Тарыхта биринчи жолу бир гана аял затын, кош бойлуу аялдарды 2 жашка чейинки келечек муундарды узатып алалы. Кийинкисин Кудай буйрса акылдашып дагы иш кылабыз деген чоң үмүттөмүн. Assalamu alaikum. Dagы бир жолу Карим мырза сизге кыскача тагыраак суроо берип кетсем, эртең 25-inde уюштуруп жаткан рейс боюнча кыскача толук маалымат бере кетсеңиз, ал рейсте кандай адамдар жана кимдер уча алат? Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биз ушуга тагыраак жооп алыш үчүн элчиликтин кеңсесине келдик. Азыр кирип сурайлы кандай жагдайлар жүрүп атат. Assalamu alaikum. Мына биз элчиликтин кеңсесине келдик. Эртеңки 25-indеги учак кандай жагдайда учат, ал учакта кимдер учат, ошол тууралуу сиздерге бир аз маалымат бере кетели деп келдик. Биз мынакей бүгүнкү күндө биздин жигиттер иштеп атыптыр. Биз билгенден 1000ден ашык уже заявка бар экен. 1000ден ашык заявка бар экен. Анан мен ушул маалымат ретинде айта кетейин биздин жарандарга. Бул рейсте төмөндөгү категориядагы биздин жарандар учалат экен. Ал 2 жашка чейинки балдар наристе, боюнда бар 5 айдан 8 айга чейинки боюнда бар аял кишилер учат. Дагы бир тактоо ретинде айтып коюш керек. Бул рейске бир да эркек киши киргизилбейт экен, эркек киши уча албайт экен. Себеби бул рейске ошол комиссиянын чечими менен ошол жогору жакта айтылган 2 жашка чейинки наристе балдар, анан 5 айдан 8 айга чейинки боюнда бар биздин аял кишилер учат экен. Анан дагы бир тактоо ретинде айтайлы, урматтуу мекендештер, мына өткөнкү биринчи кеткен 17-indеги учакта биздин аэропортто аябай эле көпчүлүк барып, мындай бир аз ызычуу болдук. Эркектерди чакыра кетейин, ошол жерге мынакей маалыматты алдык биз, ошол жерге учуп кетебиз, же болбосо барсак, бир үмүт этип барсак, кетип калабыз деген ойдон алыс болсок, туугандар, бизде Кыргызда кыздын кырк чачы улуу демекчи, биздин аял кишилерибизди сыйлайлы, биздин наристелерибиз ушул рейске ошолорду коюптур. Аман эсен ошолорду учуруп алайлы. Силерден дагы бир жолу чакырып кетет элем. Аэропортко ошол көпчүлүк болуп узатып барбасаңыздар, туугандар. Ошол жерде мынакей жергиликтүү элге дагы уят болбой, аман эсен 25-inde ушул учакты ошол жогору жакта айтылган биздин жарандарды аман эсен учуруп алайлы. Мынакей өзүнүн ишин улантып атыптыр комиссиялар. Бул жерде аябай эле көп экен арыздары. 1,5 миңге чейин деле чукулдап калыптыр.